Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Эс алуу жайы издеп аткан болсоңуздар, Подмосковада ушул дачаны мен сунуштап кетемин. Кыргыз айылындагы дача туугандар. Мен адрес айтайын. 2 Щекинский улица 4, МКаттан 80 км бериде. Токойлуу жердин ортосунда туугандар. Токойлордун арасына келдим, келгенде эле ушул айыл чыгып калды жаныман. Москва тараптан келген мына. Полный кыргыз айылында ушул дача жанагы кылынат. Суткасына 12 миңден берилет. Ичинен толук тааныштыралы, жүрүңүздөр анда. Туугандар, 2 кабаттан турган үй 100 квадрат метр чыгат экен. Бул жакка эми ботинкалар чечип киресиздер. Туугандар, эми бул жактан баштайын. Бул эми как положено үй экен да, ошол жашап аткандай эле ушул форматта турат экен да. Эгер кааласаңыздар алып жанагы беришет. Балким бул жерде той томолок бир нерселер өткөзөсүздөр, шо той, башка той өткөзсөңүздөр боло берет. Бардык нерсени колдогонго болот экен. Отопление бар экен, бардыгы жылыйт. Анан сыртта мангальный зона менен баняны бүтүрүп берем деди. Жакында бүтөт деп айтты да. Аныча бул жак кухнясы экен. Кухнясында мебелдер бардык, кызычуулар бар, холодильниги бар. Бул жерде 3-4 адам чай ичип отурган местасы бар, диваны бар, телевизор бар дегендей. Ушундай туугандар. Болгондой көргөзүп берелик. Идиш-аяк полный наркотик иштетип жанакысы болот. Бул жакта өзүң мындай эле тартып койгон. Душ бар, уборный бар туугандар. Бардык шарты бар. Бул жактар кыргыз айыл экен. Кыргыздар бул жакта көп жашашат экен туугандар. Экинчи кабаттан бир кадар көргөзүп болгондо жүрүңүздөр. Экинчи кабатты көргөзөйүн. Негизи ушул стилде эле жакшы экен. Үй салам дегендергечи чертөзүн урдап кылсаңыздар болот экен. Экинчи кабатынан чакан эле жерден жанагы кылып коюптур. Тепкич кылып коюптур. Бул жагы чоңураак зал экен. Туугандар, ошо болгондой көргөзүп атабыз да. Бул жагы типа зал сыяктуу. Диваны бар, телевизор бар. Бар окшойт бул жактадан. Бул жагы коридор эмилди дагы. Балкон сыяктуу жерлери бар экен. Айылга мындай үй салсаң вообще өтө красивый көрүнөт да. Бул жагы дагы спальный бар экен. Ушундай туугандар, кимдерге арзан дача керек болсо, мына ушул видеону таратып жана кылып коюңуздар. Жоролор отурушу, башкалар отурушу, отурам дегендер болгон болсо, арзаныраак, чөнтөк багыраак ушул дачаны сиздерге сунуштап кетебиз. Машина койгонго парковкалар бар. Суббота базар эс алып келип, балким башка жактан коюп кой, союп келип, жерде тамак кылып жеп келсеңиздер болот. Мангальный зонасын бул жагына коюп берет экен, Кудай калса. Бул жагында эми даяр эле жанагысы бар экен да, мындай. Ачып көргөзүп коелукпу, Арсен? Бул жагына баня менен мангальный зонаны нерге кылып берем дедим, мына жагына ачып мына. Бул уже даяр эле. Казан алып келип наркы бери кылып берет болду. Чоң жерлер экен. Токойдун ортосу. Орча жыстанат кой. Орча жыстанат. Группалар менен таратып коебуз туугандар. Кимдер арзан дача издеген болсо, чалып пайдалансын. Лайктан бирден басып коюңуздар. Анан бул жактан бир чеги дагы сатылат. Чек үй менен, турган үй менен, номерлер менен чалып байланышып сүйлөшөсүздөр. Канал катталыңыздар. Көрүшкөнчө ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер, кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.